Коомдо, конечно, аксакалдардын орду чоң. Ömrünün dээрлик 50 жылын өлкөнүн өсүп өнүгүүсү үчүн ардаган коомдук ишмер Шермамат Осмонов да бүгүнкү сый дастуркунга конок катары чакырылган. Айтымында улуулардын акыл насааты, турмуштук тажрыйбасы кийинки муундар үчүн да берек. Ал эми учурдагы мамлекеттин ар бир өнүгүү мүмкүнчүлүгүн колдоо жагында да улуулар жол көрсөтүп турушу кажет. Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар, мына ташыйып канча кыйналып атат азыр. Элди бири жакшы көрүп атат, бири жаман көрүп атат. Кыйынчылыктардын баарын жок кылам деп, жана коррупцияны жок кылам деп, кандай иштерди кылып атканын көрүп атасыңар. Президент да өзүнчө канча иштерди кылып атканын, бирок баягы арасында, элдин арасында дагы эле баягы немелер бар. Булар мынтип атат, тигилер тигинтип атат деген сөз көп. Мына ошонун баардыгын элдин арасына чыгып, эл менен иштеген адам азыраак болуп атат да. Непосредственно эл менен иштеген. Ошондуктан мен ойлойм, бул коом оңолуу жолуна келе атат азыр. Жаштыгын мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө арнагандар үчүн айтар алкыш сүрдүр арман. Анткени алардын бир кездеги эмгегин өтүрүп, бүгүнкү Кыргызстандын өнүгүүсүн шарттап отурат. Ошондуктан улуулар ар дайым урмат сыйга ээ. Жалал Абад облусунда 108.819 пенсия курамындагы жарандар бар. 1 октябрь эл аралык карылар күнүнө карата облустагы 100 жаштан ашкан 32 карыяга ыйгарым укуктуу өкүлдүн резервдик фондунан акча каражаты бөлүндү. Мамлекетибизде улгайган жарандар үчүн татыктуу жашоо шарттын түзүү, карыларга кам көрүү аракети жылдан жылга жакшырууда. Статистиканы карай турган болсок, 2022 жылы пенсиялар орточо 33%га көбөйсө, 2023 жылы пенсияны камсыздандыруу бөлүгү 30 000 сомго чейин, ал эми пенсиялар 38%га жогорулаган. 2024 жылы пенсияларды 2 этап менен жогорулатып, октябрь айынтарда өлкөдөгү эң аз пенсия 6900 сомго жетти. 1 октябрдан баштап пенсияны болбогондой өлчөмдө көбөйтүп атабыз. Эң аз өлчөмү 1000 сом, андан жогору. Пенсиянын эң артык өлчөмү 6900дөн кем болбойт 1 октябрдан баштап. Кудай буйруса 10 октябрдан баштап пенсиянын жаңы өлчөмдөрүн төлөп беребиз. Улууларга мындан башка дагы камкордуктарды көрүп, айрыкча ден соолугун чыңдоо жагына көбүрөөк көңүл бурса жакшы болот эле. Анткени иштеп акырында пенсияга чыккандан кийин эч кандай ден соолугу жакшы болбогон пенсионерлерибиз, карыларыбыз көп. Майрамдык шаң ыргүүлөр куттуктоолор менен коштолду. Эске салсак, сый дастуркун социалдык фонд өкүлдөрү тарабынан уюштурулуп, 150ге жакын пенсионер чакырылган. Гүлдүна Мөндө, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.